Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары, мына Кыргызстандын туш тарабынан бизде жаңы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин жетекчилигинин алдында иштеп жаткан 58 музей комплекс бар. Ошонун дээрлик бардык музейлердин жетекчилери бул жерде келип катышып отурушат. Ушул музейчилерибизге дагы майрамыңыздар менен куттуктап бир кол жаап коелучу. Майрамыңыз менен. Анан ушул музейчилердин жетекчилеринин атынан биз аксакалыбыз, агайыбыз Манас Ордо улуттук музей комплексинин жетекчиси Ормушбек Жетигенович Чойбаев агайга сөз берсек. Саламатсыздар. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Буюрса жакшы иш-чара өтүп атат. Исламаттуу комплексинин 70 жылдыгы жана Исламаттуунун университеттин тизмесине кирген 10 жылдыгы кандайдыр бир деңгээлде жаштарга маанайда берген жада буга колдоо берип, ошону уюштурган биздин Маданият министрлигинин жетекчилигине, облустук администрациянын жетекчилигине ушун жазып аткан, ушу уюштуруп аткан музейдин кызматкерлеринин мээнетине таазим. Биз көп жерде маани бербейбиз. Музейде коебуз, музейде эмне? Бул жерде көпчүлүк жаштар отуруп атасыңар. Музей аркылуу биз өзүбүздүн өтүп кеткен жашоо тиричилигибиз кандай болгон, кантип жашаганбыз, кантип өмүр сүрүп келгенибизди өзгөчөлүгүбүз бар башка элдерден деп түшүнөбүз да. Биз ошентип музей аркылуу өзүбүздү башка элдерге, башка дүйнөгө алып келебиз. Ошондуктан ар бир дүйнөдө, ар бир мамлекетте өзүнүн агазалаган ар кандай түрлүү музейлер бар. Бүгүнкү иш-чаранын өзгөчөлүгү Сулайман Тоо жөнүндө болуп жатат. Байкалдын ичинде Сулайман Тоо жөнүндө берген Кыяз агайыбыз абдан жаштарга маалымат берди. Сулайман Тоодо эле коебуз да, мен бул жаштарга кайрылгым келип атат. Сулайман Тоо бул өзгөчө тоо. Өзгөчө рух дүйнөсүн мекендеген эл ушунчалык Сулайман Тоого дегдеп кайрагысы келген тоо да. Энесетип көп келет. Анткени ыйык тоого адам келип жаткан кезде кандайдыр бир үмүт менен келет. Бирөө жагын иши жүрбөй калышы мүмкүн, бирөө ден соолугун аксап калат, бирөөдө ушул жерде кандайдыр иш тартса келет. Ошон үчүн ушулай тоого келет Сулайман Тоогочу. Болбосо суу тоо деген тоо болуп койбойт. Барасы келген ошол тоолорго барып келбейби? Тоонун жээгинде, суунун жээгинде, ысык жерде эмесчи. Кандайдыр бир деңгээлде жараткан Кудай өзү касиетти берип, Сулайман Тоону ушундай жаратып койгон. Мен бул жерден өзгөчө кайрылып кете тургандык сүйлөп өзү көп сөз болуп кетет. Мына жаштар отуруп атасыздар. Сулайман Тоону тааныш керек да. Сулайман Тоо чындыгында мазар. Бул мазар парк эмес. Парк менен мазардын айырмасы чоң да. Кээде келебиз, бул бизде Манас Ордодо деле ушундай болуп калат. Кээде келебиз, ушу Сулаймандын үстүнө чыгып алып, кыйкырып өкүргөн, жарташкан, жытташкан андай каалага салтка тескери мамилелер көрүп калабыз да. Бунун өзү ыйык жерде өзүн алып жүргөнгө жат нерсе. Ыйык жерде эмне кылыш керек? Ыйык жерде жараткандан сураныш керек, жараткандан тилениш керек. Бул акырында убакытында отуруп баары көкүрөгүндө бир ансесин тууган адамдар жетишет, ошол түшүнөт да. Ыйык жерге келген адам, мисалы үчүн мен деле көп убакыттарда партиялык кызматтарда жүргөн, жетекчи кызматтарда жүргөн, анча сезчи эмеспиз. Анан ыйык жерге келип алаш баштагандан кийин бирөөнүн тилин угуш керек, бирөөнүн жүргөн туураш керек дегендей ошону түшүнүп, ишенип, көзүбүз жеткенден айтып атам мен жаштарга айрылып, ыйык жерге ыйыктай мазардан мамилелеш керек да. Паркта жүргөндө, паркта жүрсө, бул башкача нерсе болот да. Сулайман Тоону жамаат кылып, Сулайман Тоонун датын чыгарып аткан келген элге ушунчалык шартты түзүп, элге Сулайман Тоонун тарыхын, касиетин жеткизип аткан ушул Сулайман Тоонун жамааты. Мына
Biz şu Manas ordu menен Sulaymantoo şu bir jatımыздın içinde. Avdan Bekem Alakaya gelip Sulaymantoo'nun cemaati menен bizim Manas ordu'nun cemaati Bekem araştırıp iştep köpleyen nesile жазып Naki Cemil Teşit'in demirgesinin koşma Özbek memleketine arasında körsetmelerle köşme Sulaymantoo'nun maketleri, Uruk Ordu'nun maketleri getip atadı. Uruk Ordu'ya gelген бар dünyada turistler kızıp atadı. Oşondoy neseni biz de görüp, Sulaymantoo жазып atkanda biz de жазып, biz de çıkar olsa şartta oşondoy nesleri değil mi? Именно koyunlaş gerek, kutluktaş gerek. Sultan Arstanbek'in demirgesinden bulup atkan nesilerde. Bundan neyse көп болып tursa, Құдай болса, өзүбүздүн жазып аткан иштерди даңазалап турса, кийинки жакта муундағы музейдин эмне экенин түшүнөт да. Анан бул жерде мына өзүңүз сөзүңүздү айттыңыз, 56 музейдин бардык негизинен жалпы жетекчи берип отурат депчи. Бул жерде биздин маданият министрлигинин жетекчилиги отуруп атат. Мынакей ушу маданиятыбызды түрк дүйнөсүнө жарыя кылып, даңктап, тактап жаткан Кожогелди Султагин мырза отуруп атат. Булар да жакшы билет болуш керек. Азыркы кезде жаран фан аткарышып атат да, эчтекесине карабай. Ошо жердин түбүнөн келип, биз дагы бүгүн Нарындан, Чүйдөн, Ысык Көлдөн келген делегация биргелешип Сулаймантоону үгүлейди. Бираз беребиз бар эле, ошону берип койгонго уруксат этиңиз. Muzeynin жетиги болуп жетекчилерин чогуу чакырып келиңиздер. Урматтуу Султан Арстанбекович, бүгүн сиздин жамаатыңызды ушундай белгилүү маанакенен куттуктап келип атат. Биз атайын ушу бүт Кыргызстандын региондордон келип атайын сизди ушул 70 жылдык жана 10 жылдык юбилейлик жылдар менен куттуктап, силерге ийгилик каалап, анан бесига таанышып кетким келип атат. Мынакей Анита Шаменова Анита Алиевна Бурана Мунада Карабекова Айгүл Карабековна Каракол, Ысык областагы Каракол шаардык чоң мекендагы музейдин башчысы. Сабитова Анара Сагындыковна Кагем Мамиталиев атындагы Нарын областтык тарыхый музей, этнографиялык музейдин директору. Балдыкулова Алтынчы Алайдагы мемориалдык Кырман-Жолдатка музейдин директору. Мамбекасиева Гүл Токтобековна Гапаратиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейдин директору. Башкы сактоочусу. Мен өзүм болсо азыр көлдүн жээгинде жаңы ачылган Кырман-Жолдатка атындагы көчмөндөр борбор цивилизациянын директору болом. Андан тышкары ушу биздин Кыргызстанда чоң эл аралык музейлердин коомунун улуттук комитети бар, ошону башкарып атабыз. Ушул комитеттин ичинде Сулаймантоо өзгөчө бир чоң орунду ээли. Биз силерге дагы көп ийгиликтерди кааламакчыбыз. Азыр музейлерде көргөлүү проблемалар бар. Ошол проблемалардын баарын биргелешип чоң жеңип, анан заманбап жакшы мультимедиалар жабдуулар менен толукталган жакшы бир ушу Кыргызстан эмес Орто Азияда белгилүү музей болушуңарды каалайбыз, куттуктайбыз, көп ийгиликтер болсун. Ийгилик сөз болсо, Чолпон Жапарбековна берип коет. Чолпон Жапарбековна аутса профессору, тарих илимдеринин доктору, дагы чоң биздин музейлик уюм бар, мамлекеттик эмес уюм, музей демилгелеринин борбору деген ошол борбордун директору. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Ушундай татынакай майрамды чогуу белгилеп атабыз. Бул дагы биздин күчтүү, позитивдүү Кыргызстандын белгиси болот. Ушундай биз элибиз Кыргыз
Ошондуктан Арсланбек агай 70-тик майрамыбыз куту болсун. Анан ушул өзүнүн атынан тарыхчылардын атынан ушул өзүнүн китебимди сизге белек катары мен бир көйгөйдү айтып кетишим керек. Анткени ар бир практикалык илимий конференциялар өзүнчө резолюцияны кабыл алыш керек. Ошол биринчиден мен ойлойм, ушул 2020 жылды президент мамлекет музейлердин жылы деп атаса жаман эмес болот. Ошонун ичинде биз болсо ушул азыр Сабира айткан көйгөйлөрдү, Кыяс агай айткан көйгөйлөрдү көтөрүп, бирикти баарыбыз биригип көтөрүп бир ишке ашсак, бул жакшы ниет болот деп ойлойм, жакшы долбоор болот деп ойлойм. Анан дагы ушул бир сунуш, ушул жерде көп тарыхчылар отурат. Арабызда бизнесмендер балким бар. Ошолорго кайрылуу. Ушул тарых музейине өзүнчө сайт керек. Мен байкадым, 2012 жылы 40 000 туристтер болупту. Азыркы учурда ушул интернет маалыматтарын тапканда 103 000 чет өлкөдөн келген көрүүчүлөр келип кетиптир да ушул Ош жергесине. Ошондуктан силерде өзүңөрдө сайт болсо, мынакей Санарим Кыргызстан деп жарыялап атабыз. Ошонун ичинде ушул иш-чаралар кириши керек. Чоң рахмат. Дагы бир жолу байрамыңыздар менен. Çok rahmat. Mına uşul müzeylerin bugünkü günde başını biriktirip Kırgız Respublikası Madaniyat Ma'lumat ve Turizm Ministrinin orunbasarı Kayrat Hocabayevich İmanaliyev Mırza, Kayrat Mırza şu cemaatimiz menen çoğu biz aytkan bölgelerde götürüp resmigen işlemişleriz. Bardığınızlara çok rahmat. Bu Süleyman Toğuz'la bolgon жалпы Кыргызстандын музейлеринен таазим деп түшүнөлү. Себеби Сулайман Тоо жалгыз Кыргызстан эмес, жалпы Борбордук Азиянын бул тумагы сыяктуу ыйык жай. Бардыгыңыздарга чоң рахмат.